Саламатсыңарбы балдар? Мен Кыдырбаева Элизабет Бекболсуновна Каракол шаарындагы номер 1 инновациялык мектеп гимназиясынын физика мугалими. Бүгүнкү өтө турган темабыз 11-класстар үчүн атом ядросунун курамы жана изотоптор деген теманы өтөбүз. Сабактын жүрүшүндө атом ядросунун түзүлүшү боюнча кеңири маалымат алабыз. Атом ядросуна кирген бөлүкчөлөрдүн касиеттерин аныктайбыз жана ядролук күчү менен таанышабыз. Биз билебиз балдар, 1911 жылы англиялык физик Резерфорд атомдун планетардык моделин берген. Бул атомдун өлчөмү боюнча атомго салыштырганда 10.000 эсе кичине болгон атомдун массивдүү ядросун ачкан. Бул ядронун тегерегинде электрондор айланат. Бул сүрөттө көрүп аткандай натрийдин атомдук түзүлүшүнүн сүрөтү көрсөтүлгөн. Натрий 11 катарда турат мезгилдик системада, ошондуктан ядронун айланасында 11 электрон айланып жүрөт. Бул сүрөттө көрүп аткандай, бул күн системасынын сүрөтү. Күн системасынын борборунда массивдүү тело күн турат дагы, айланасында планеталар айланат. Ошону атомдун түзүлүшүнө окшоштурсак болот. Атомдун түзүлүшүндө борборунда ядро айланат дагы, анын сыртында электрондор айланып жүрөт. Ошондуктан атомдун планетардык модели деп айтылып калган. Адам баласынын тарыхында биринчи жолу ядронун жасалма айланышын 1919 жылы Резерфорд иш жүзүнө ашырган. Мунун тажрыйбасында азоттун ядросун альфа бөлүкчөсү менен бомбалаганда протон бөлүнүп чыккандагы азоттун ядросу кычкылтектин ядросуна айланган. Бул Резерфордтун тажрыйбасынан кийин физиктер альфа бөлүкчөсүн пайдалануу менен ар бир химиялык элементтин ядросу башка химиялык элементтерге айланарын аныкташкан. Андан кийин 1932 жылы англиялык физик Чедвик нейтрон бөлүкчөсүн ачкан. Анын тажрыйбасы төмөндөгүдөй болгон. Ал берилийди альфа бөлүкчөсү менен бомбалаганда нейтрон бөлүкчөсү келип чыккандагы берилийдин ядросу көмүртектин ядросуна айланып кеткен. Демек 1932 жылы Резерфордтун окуучусу Чедвик нейтрон деген бөлүкчөнү ачкан. Бул зарядсыз бөлүкчө жана салыштырмалуу атомдук массасы 1-ге барабар болжол менен. Мына ушул нейтрондун ачылышы немец физиги Гейзенберг жана орус физиги Иваненко атомдун ядросунун түзүлүшү боюнча гипотезаны сунуш кылышкан. Алардын гипотезасы ядронун протон-нейтрондук модели деп аталган. Бул гипотеза боюнча бардык атомдордун ядросунда протон-нейтрон деген бөлүкчө болот. Жана бул протон-нейтрондорду биз нуклондор деп атайбыз. Жана ушул бөлүкчөлөрдүн бул жерде белгилеништери көрсөтүлгөн. Ядронун сыртында электрон айланып жүрөт. Бул сүрөттө атомдун түзүлүшү, ал эми бул сүрөттө ядронун түзүлүшүнүн сүрөтү көрсөтүлгөн. Бул бөлүкчөлөрдүн заряды боюнча айтып кетсек, протон оң зарядка ээ, нейтрон зарядсыз бөлүкчө, электрон терс зарядка ээ. Атомду жалпысынан алганда электр жагынан нейтралдуу деп айтабыз. Себеби ядродо канча протон болсо, сыртында ошончо электрон айланат. Ал эми ушул бөлүкчөлөрдүн массалары боюнча айта кетсек, эң жеңил бөлүкчө болуп электрон саналат. Андан кийин протон, анан нейтрон. Ядродогу протондордун саны менен нейтрондордун санынын суммасы массалык сан деп аталат дагы, аны биз А тамгасы менен белгилейбиз.
Бул сүрөттө мисалы кычкылтектин ядросунун сүрөтү көрсөтүлгөн. Кычкылтектин массалык саны 16-га барабар, ал эми көмүртектин массалык саны 12-ге барабар. Ядродогу протондордун санын биз Менделеев таблицасындагы катар номери белгизет. Жана ал заряддык сан деп аталат дагы Z тамгасы менен белгиленет. Ал эми нейтрондордун санын N тамгасы менен белгилейбиз. Нейтрондордун санын биз массалык сандан протондордун санынын айырмасына барабар. Ал эми X бул жерге химиялык элементтин символу, башкача айтканда химиялык элемент турат дагы, анын жогору жагына массалык саны жазылат, ал эми төмөн жагына зарядынын саны жазылат, же болбосо протондун саны. Мисалы, берилий элементи 4-9. Мунун катар номери 4, ошондуктан заряддык саны 4-кө барабар, жана массалык саны 9-га барабар. Ал эми нейтрондун санын массалык сандан заряддык санын кемитсек 5-ке барабар болот. Массалары менен гана айырмаланып, Менделеевдин мезгилдик таблицасында бир эле орунду ээлеген, башкача айтканда протон менен электронун саны бирдей болгон атомдор изотоптор деп аталат. Жаратылышта көптөгөн элементтер бул элементтердин изотоптору экендиги белгилүү. Мисалы, сүрөттө суутектин 3 изотопу көрсөтүлгөн. H11 проти деп аталат. Бул табиятта эң көп кездешкен изотоп. Мунун ядросунда 1 протону бар, нейтрону жок. H12 бул дейтерий деп аталат, же болбосо оор суу деп атайбыз. Мунун ядросунда 1 протону, 1 нейтрону бар. H13 тритий изотопу бул ядросунда 2 нейтрон жана 1 протон болот. Азыркы учурда лабораторияларда суутектин дагы мындан башка дагы изотоптору ачылыптыр. 3 нейтрону бар, 4, 5, 6 нейтрону бар изотоптору ачылганы айтылган. Изотоптор, демек балдар, ядродогу нейтрон саны менен айырмаланган. Карайтайын да. Изотоптор, демек балдар, изотоптор ядродогу нейтрондун саны менен айырмаланат экен. Изотоптор дагы радиоактивдүү жана туруктуу болуп айырмаланышат. Ушул ядродогу протон менен нейтрондорду кармап туручу эң чоң күч болушу мүмкүн. Бул кайсыл күч болуп эсептелет? Эми гравитациялык күчтөр эмес, себеби эң начар күчтөр гравитациялык күчтөр жана электромагниттик күчтөр дагы эмес, себеби ядронун ичинде протондордун белгиси оң зарядка ээ, ошондуктан алар түртүлүп алат бири-бири менен. Ал эми нейтрондор зарядсыз. Бул электромагниттик күч деп да айтууга болбойт, себеби ядронун ичинде протондор оң зарядка ээ, ал эми нейтрондор зарядсыз. Демек, ядродогу нуклондордун ортосундагы өз ара аракеттешүү күчү бул ядролук күч деп аталат. Ядролук күчтөрдүн касиеттерине токтоло кетсек, ядролук күчтөр бул нуклондорду ядродо кармап туручу эң кубаттуу күч. Ядролук күчтөр бул жаратылыштагы эң күчтүү аракеттешүүгө ээ. Ядролук күчтөр өтө кыска аралыкка гана таасир этет. Жана ядролук күчтөр ядродогу заряддарга көз каранды эмес. Эми суроолорго өтсөк балдар. Гелий атомунун массалык саны канчага барабар? Жогоруда айтып кеткендей, элементтин жогору жагына массалык саны жазылат. Демек, гелийдин массалык саны 4-кө барабар. Массалык саны 7-ге барабар болгон, протондун саны 3-кө барабар болгон атомдун ядросунда канча
канча нейтрон жана канча электрон бар. Биз жогоруда айтып өттүк, нейтрондун саны массалык сандан протондун санын кемитебиз. Демек 7-ден 3-тү кемитсек 4 нейтрон. Ал эми протондордун саны канча болсо, электрондордун саны ошончого барабар. Демек мында 4 нейтрон, 3 электрон. Кийинки сурообуз, уран элементтеринин изотоптору кайсы бөлүкчөнүн сандары менен айырмаланат? Азыр эле айтып кеттик, изотоптор нейтрон бөлүкчөсү менен айырмаланат экен. Эми балдар үйгө тапшырмам. Төмөнкү элементтердин ядролору канча нуклонду камтыйт? Нуклонду табууну азыр айтып кеттик. Нуклондорду нейтрон менен протондор түзөт. Демек бул элементтердин нейтрон, протондорун табасыңар. Жана экинчисинде төмөнкү нуклондорду камтыган химиялык элементти аныктагыла дейт. Мында Менделеевдин мезгилдик таблицасын колдоносуңар. Мында элементтерин таап жазып келебиз. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калыңыздар.